Саламатсыздарбы достор. Бул биздин мобилография сырлары тууралуу видеолорубуздун экинчи бөлүгү. Биринчи бөлүмдө мен сиздерге узун селфи таякчаны кантип колдонуп, кенен кадр алганымды көрсөткөн элем. Ал эми бүгүн мобилографиянын эң башкы куралы жарыкты кантип туура жөнгө салууну айтып берем. Көпчүлүк адамдар сонун кадр үчүн кымбат чырактар же профессионалдык студия керек деп ойлошот. Бирок эң мыкты жана эң сулуу жарык бул биздин кадимки эле табигый күн нуру. Бирок профессионал мобилографтар күндүн түз тийген курч нурунан дайыма качышат. Анткени андай курч жарыкта адамдын көзү уялып кысылат. Ал эми көзгө жүзгө одоно кара көлөкөлөр түшүп калат. Мисалы азыркы кадрга көңүл буруңуздар. Биз апам экөөбүз бактардын көлөкөсүндө отурабыз. Бул жерде жарык абдан жумшак жана тегиз тараган. Мындай табигый көлөкө адамдын жүзүндөгү сулуулукту, эмоцияны жана айланадагы гүлдөрдүн чыныгы түсүн өзгөртпөй сапаттуу тартууга эң сонун шарт түзөт. Бул мобилографиянын алтын эрежеси. Ал эми сиз жакындарыңызды көбүнчө кайсы жерде тартканды жакшы көрөсүз? Күн ачык жердеби же көлөкөдөбү? Комментарийде бөлүшүңүз. Кийинки бөлүктө жолугушканга чейин каналга жазылууну унутпаңыз.